Могу жерде ажекебизге бир дуа кылдырып коелук, келиңиз ажеке. Могу 1 саатты ажекеме дуа кылып коюнчу. Мынакей компаниядан биздин арабызда көз айсыз ажекебиз бар. Балким ушунун себебинен дагы. Бул саат эмне китайский сааттар уруп отур деп ойлогула. Саатты карап көрсөңөр тагы баазын баарын ар жактан. Серьезный сааттар буларчы. Бул ажеке мынакей ушу компаниядан алып келгенбиз, дуасын алайык, батасын алайык деп. Эми баардыгын сразу алып келгенге мүмкүн эмес экен. Акырындан алып келип атабыз. Ушул эжекебизге тийген эжекебиз ушул жакта отурат. Машалла ушул эжекебиздин жашоосунун өмүрүнө береке берсин. Машалла эжеке, Аллах Таала жашооңузга өмүрүңүзгө береке берсин, машалла. Мынакей караңыз. Канча жылдан бери жашап жүргөн. Мындай кылайыкчы. Алла разы болсун. Сизге компаниянын атынан, ушу кыргыз элинин атынан 500 000 сом сизге иншалла. Сертификат жазып берейин иншалла. Сизге Алла разы болсун. Аллах Таала жашооңузга өмүрүңүзгө береке берсин. Үйүңүзгө бир не кыласыз, уй аласыз, не кыласыз, малды көбөйтөсүз. Ушу кыргыз элинин атынан сизге 500 000 сом иншалла. Кандай дедиңиз? Татыктуу болсо ушул эже татыктуу болсо керек. Кыргыз элинен рахмат. Эжеке, чын жүрөктөн айтып атам. Ыйлап туруп айтып атам. Аллах Таала жашооңузга өмүрүңүзгө береке берсин. Сиз кыргыздын миллиард аялдары кыла албаган нерсе, саналуу жарыкта чырак менен издесе таппаган аялдардын бири сизсиз. Аллах Таала жашооңузга өмүрүңүзгө береке берсин. Балдарыңыз Куран жаттаган хафиз болсун, кыздарыңыз хафиза болсун. Мен ойлойм, сизге сахабалардын бул жашоодо эле бейишке киресиңер деген бир 10 сахабаны айтканда, эми сизге мындай бейишке кириңизде гарантияны биз айта албайбыз го. Алла берет го, бирок мен ойлойм, сиз бейиштиксиз ужечи. Сиз бейиштиксиз. Иншалла Аллах Таала бейишке киргенди насип этсин. Аллах Таала үй бүлөңүзгө, бала чакаңызга берсин иншалла. Сиздин бейишти пайгамбарыбыз менен кошуна кылганды насип этсин. Кыргыз элинен сизге терең тазим. Алла разы болсун сизге. Чоң рахмат. Кудай буйруса эртең Лидер Умрадан эм банкыңызды бериңиз. 500 000 сомуңузду биз сизге которуп беребиз иншалла. Сыноолор бул Алла сыноо береткен. Өзүгө ушул кайрылыш үчүн канча Аллага кайрылсак, Алла ошончо сүйнөт. Ошого Алла ошого сыноо берет экен. Мага Алла сыноо берди, өзү кайрылыш үчүн. Канча Аллага кайрылдым, мана жыйынтыктар болуп атат. Мен өзүм 2004-жылдан бери баштагам ушу дин менетини. 2004-жылы биз чыкканда Баткен базарга чыкканбыз, эч ким жок эле. Бардык күнү мен орада. Ошондон бери курбанчылык кылып келатабыз, динге менен канча карылар чыкты. Менин өзүмдүн айылымда 70 кары чыгып атат. 70 кары. 4-5 уже жаттап койдук каран. Ошо иншалла бу дин менетин Алла берди бизге. Эми биз ама өзүбүздү кабыл кылдыралы дин менетин. Беттен барып Алланын жолуна чыгыңыздар. Буяка келгенде Алланын жолуна чыгып келиш керек. Алланын жолуна чыгып кетсе эле иман менен амал кылсаңыз таасирдүү болот экен.